Биз азыр Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көксай айылындагы айланасын тоолор курчаган керемет жерде турабыз. Ушул жерде жыл сайын Жайчы агро фестивали өтүп келет. Быйыл 7-нчи жолу уюштурулууда. Биздин негизги максат Союз учурунда биздин атабыз меринос кою менен чоң ийгиликтерди жаратып, чоң жетишкендиктерге жеткен да. Анан ошол адамдын жасаган эмгектерин жок кылып ийбей, биз ошол мериносту азыркы заманга ылайыктап элге жайылтууну максат кылганбыз. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушундай бир кандайдыр бир иш-чараны уюштуруп, анан ошону элге көргөзүп, элге тартуулап, анан жөн эле ошону элге тартуулап эмес, ошо азыркы учурда карасаңар жаштар кийими кандай токуларын билбейт. Ал каяктан келерин да билбейт. Ошону эске алып, анан биз меринос кою негизи бир эле кыркылат да. Анан ошол кыркылган учурда эң биринчи майрам кылып, ушундай бул туризмге байланыштуу болгон туристтерге ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн өзүлөрүнүн өнөрүн көргөзүп, ал койдун жүнү жөн эле өзү эле мындай элдин алдына чыга калбайт да. Ал чабан аркылуу багылат. Кол өнөрчүлөр аркылуу элдин алдына кийим болуп, же болбосо кийиз болуп дегендей буюм болуп тартууланат. Биз ошону көргөзөлү дегенбиз да. Батырбек меринос койлорун багат. Ошол меринос койлордун жүнүн мен иштетип, анан ошондон кийим кантип жасалат, кой кантип кыркылат, ошол кыркылган жүндөн кантип кийим жасаларын баштан аяк бүт жүрүшүн көргөзөлү деген максатта ушуну эметтик. Анан ошону менен бирге кол өнөрчүлөрдүн эмгегин элге тартуулоо, ошондой эле ошол фестивалыбыз эң кызыктуу өтүш үчүн унутта калып бараткан нерселерди алып чыгып, мисалы курма чай, боорсок, ошондой эле мына бүгүн көргөзүлүп атат буудайды көрбөгөнүбүзгө канча болду. Буудайдын куурулушу, андан жасалган талкандын жасалышы, мына ошол баарын эл алдына тартуулап көргөзүп, жаштарга көргөзүп, Кыргыз айылындагы бир малчынын бир 6 сааттык жашоосунун бир үзүмүн көргөзүү да. Ушундай таза абада, ушундай жаратылыштын коозугунда, ушундай элге тартуулап, ошондой эле элдин мындай өзүнөн өзү көрүнүп турат, эл ошол нерсени сагынып, эңсеп калганы. Бул мына быйылкы жылдагыдан айырмасы, быйыл буудайды кууруп, аны жаргылчакка тартып, кантип талкан жасалганын баарын көргөзүп атабыз. Ошондой эле жана бул кол өнөрчүлөрдүн өнөрү, кийизден, жүндөн кийиз жасаларын, кандай сувенирлер жасаларын баарын көргөзүп, эл алдына тартуулоо. Анан ал кандай жетишкендикке жетип, жылдан айырмасыгын көрүүчүлөр өзүлөрү эметпесе, биз жылдан жылга жакшы болгонго аракет жасап, болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Бул иш-чара чет өлкөдөн келген туристтерди жана конокторду өзүнө тартат. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, аркамда толгон туристтер кызыктуу оюндарга күбө болууда. Ушул жерде кызыктуу оюндар, ошондой эле ар кандай көргөзмөлөр, чебер класстар өткөрүлөт. Бүгүн ушу жыгачы осконду жасоону көрсөтөйүн деп келдим. Жыл сайын бир аспапты жасоону көрсөтөбүз. Былтыр чопочоор жасаганбыз. Быйыл жыгачы осконду жасап көрсөтөм. Мына даярдап ала келдим эле тактайчыларды. Бүгүн ушуларды тилем. Анан меймандарга көрсөтөм, ойноп берем дегендей. Биздин салттуу маданиятыбыз абдан бай. Бирок бир кезде ар кандай себептерден улам биз өзүбүздүн салттуу музыкабыздын айрым аспаптарын жок кылып алганбыз да. Унутулуп калган. Анан ошолордун баарын калыбына келтирүүнүн үстүндө бир 40 жылга чукул иштеп келе жатам. Буюрса жакшы,
жыйынтыгы абдан жакшы. Бүгүнкү күндө көптөгөн шакирттерим бар. Ойногон дагы ушул аспаптарды жасаган дагы шакирттерим бар. 36 жылдан бери ушу музыкалык аспаптар менен иштейм. Жалаң кылгыяк, комуз, оркестрный кыяктарды жасайм. Ушу агрофестивалга Гүлмир эже чакыргандан соң комуз кылгыяктарды көргөзгөндүк элек жоголуп бараткан аспап болчу да. Анан буну 95-жылы Бакыт Чытырбаев ушу кылгыяк жоголуп баратат деп ошонун себебинен конкурс уюштуруп, ошондо 19 мастер катышканбыз. Ошондо жаш болчумун 25-те. Ошондо гран-прини алып, ошо боюнча кылгыяктар эми мурда ата-бабалар жасаган кичине эмерек болчу да мындай. Нук менен урулуп, анын ошо үндөрү да кичине слабыраак болчу. Анан ошолорду буларды издеген боюнча бирок кичине өзгөрттүк да мунун эмелерин, кебетелерин. Өзгөчө могу жерде жаш кыздар жүрөт, балдар жүрөт. Момундай өнөрдү үйрөнүп, момундай иштерди колу менен жасаса, анан могу жерде жүргөн чет өлкөлүктөрдү байкадыңыздар го. Тиги башы Америка жактан, аягы Европадан жүрүшөбү, мына арабызда жүрбөйбү? Ушуларга көрсөткөн биздин кыргыз элинин өнөрлөрү, кыргыз элинин биздин могу жасап аткан уздарыбыздын эмгектери, ушундай адамдар бар экен, ушундай буюм тайымдар жасайт экен, ошондой атактуу кишинин жери экен деп ошол атабыз жөнүндө да айтып аткандыр. It's my first time in Kyrgyzstan and also the first time, of course, visiting this beautiful festival. And I think it's very nice because it gives you an insight of what Kyrgyz culture is and how craftsmanship works. And so it's a very nice and interesting festival. Yes, we are enjoying it very much. Yeah, it's very unique. It's about traditional Kyrgyz things, a nomadic lifestyle, handmade things, good food. So we're happy to be here. We're happy to come and support the local people in this region, and it's fun so far. Biz salburucular mekeni deydi, manasçılar mekeni, bozucular mekeni, batırların mekeni bizim Toңгурайдын ошондой болгон. Ошол салттуулап биздин улуу муундарыбыз бизге калтырып кеткен салтты бүгүнкү күндө кийинки муундарга тапшыруу максатында ушундай кыргыздын нукура фестивалдарын уюштурабыз. Мен ойлойм бул бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты кийинки муунга талим тарбиясы өзгөчө тиет деп. Анан Кудай буйрса бул жайчы эс алуу борборундагы агро фестивалын жылда уюштуруп, ушу өз деңгээлине жеткенге аракеттерди жасайбыз. Бул жерде коомчулуктун чоң жарманкеси болууда. Ага чет өлкөлүк туристтер, ошондой эле жергиликтүү туристтер дагы карап, кызыгып жатышат. Жөнүштөрүндө картинкаларды, мындай майда картинкаларды, ошон менен бирге ар кандай сувенир оюнчуктарды дагы жасаймын. Булар атайын майдаланып, туристтердин алып кетүүсүнө жеңилдетилген техника менен жасалат. Ийикти илгертен эле киришчи апаларыбыз. Муну ийрип, байпак токушчу, ар кандай кийимдер токушчу да, ал кезде кийимдер аз болчу. Жүндөрдү жууп алып эле ошо ийик менен оокат кылышчу. Чындыгында эле ошондой болчу. Азыр болсо алып баратат. Азыр момундай современный машинкаларга ийрибиз. Тетиңдей түймөлөр түйөбүз. Мен килем токуйм, таар токуймун, айкөчөт токуйм, торкөчөт токуйм. Ушундай келмелердин баардыгын токуйм. Арабы килемдек мынандай арабы килем токуйбуз, жүз килемдей жону токуйбуз. Кийиз кылабыз, ала кийиз. Баягы эми айыл чарбасы азыр оор болуп калды да. Айыл чарбасын көтөрүп кетиш оор. Анткени жалгыз эле бизде өндүрүш жок, этке эле басым кылабыз да. Ал эми башка багытын мындай ойлонбой дагы көтөрө албай келатабыз да. Ал эми бул ушу туризмдин максаты ушу айыл жергесине фермерлерди туризм менен байланыштыруу да эң негизгиси. Өндүрүш биринчи ал турдуган нерсе. Ал эми экинчиси ушу айыл жериндеги тоо туризмин, айыл туризмин өнүктүрүү максатында ушундай кылып атабыз да. Мына ошо биз жогоруда айтып өткөн малдын туризмге кандай тиешеси бар деген суроо туулушу мүмкүн да. Бул суроо мына жүндө, Кыргызстан мериносунда жүндө мына канча кол өнөрчүлөр эмгек кылып, мына бүгүн өзүңөр күбө болдуңар, баары жүнгө байланышкан да. Для нас, для продавцов сельскохозяйственной организации, это особенно важно, потому что это не только приносит
так сказать, сохраняет культурное наследие, но также и приносит прибыль. Это также увеличивает занятость населения, это также привлекает и использует местные ресурсы, которые имеются у страны для развития сельского хозяйства, для развития местного развития. Менин атым Шан Барнет, Кыргызстанда жолдошча мен Америкадан келдим, штат Монтанада келдим. 2021 жылында Кыргызстанда көчтүм мен жубайым менен. Анан абдан жакты, абдан сонун жерге жаңы туризм бизнеси баштадым. Анткени Кыргызстан эли абдан сонун, алардын маданият жана кыргыз салттары абдан сонун экен. Ошол себептен дагы американдыктарга чакырам, кел, бул кыргыз тажрыйба кереметти болот. Жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан Жайчы агро фестивали да аяктап калды. Бул фестиваль өзүнүн улуттук өнөрүбүздү, баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды даңазалангандыгы менен өзгөчөлөнөт. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, канчалаган бул жакка чет элдик туристтер, коноктор келишкен. Аларга малдан кантип өнүм алуунун көрсөтүп жатышат. Мындан тышкары бул жакта болсо биздин өнүмдөрдү кантип даярдоону дагы чебер класс катары көрсөтүп жатышат. Бул фестиваль мындан ары дагы жыл сайын өткөрүлмөкчү. Клара Кудайбергенова, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл облусу, Тоң району.